Буга чейин окуу жайдын курсанты болуп жүргөн балдар эми офицерге айланышты. Калыйнур Өсөнбеков атындагы аскердик жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө лейтенант наамы ыйгарылды. Бишкек шаарынын жогорку окуу жайлары арасындагы кыргыз улут Мекендик коргоочулардын кесипкөйлүгү, эр жүрөктүгү эң керектүү сапаттар. Аларды колдоп Ала Тоо аянтындагы салтанатка бийлик өкүлдөрү келишти. Мен ойлойм, ушул силер эң татыктуу офицерлердин бири болуп, дагы алдыдагы бардык кыйынчылыктарды багынтып жеңесиңер деп. Баарга каалап кетерим, алдыдагы чоң-чоң даражага жетип, полковник генерал болушуңарды каалайм. Жакшы шарттарды түзүп келе жатат. Куралдуу күчтөрүн, кыргыз армиясын өркүндөтүү, бекемдөө, куралдар, айлык маяналар көбөйүп жатат. Социалдык жактан үйлөр курулуп жатат. Мына ушунун баары биздин мамлекет башчыбыз, өкмөтүбүз бул болгон армияга мамилеси. 82 бүтүрүүчүнүн 5-и окуу жайды артыкчылык менен аяктады. Алар куралдуу күчтөрдүн өзү каалаган түзүмүндө кызмат өтөөгө укуктуу. Мен бул кесипти тандап калышым себебиме кичинекей кезимден эле өзүмдүн каалоом бар болчу. Аскер адамы болом, мекенге кызмат кылам, мекенди коргойм деген. Ошол негизинде мен аскер институтуна тапшырганмын. Мына арадан 4 жыл өтүп, ошол окуу жайын ийгиликтүү бүтүп, мекенге кызмат кылганга дайындалып жатамын. Мекен алдында ант берүү аскердик кызматка киришүүнүн негизги жөрөлгөлөрүнүн бири. ант беребиз! Ант беребиз! Ант беребиз! Ант беребиз! Медициналык академиянын студент кыздары мекен коргоочуларын колдоо үчүн келишкен. Көрүүчүлөр алардын катышуусундагы офицердик вальска күбө болушту. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн бири үчүн бул күн алгачкы аскердик наам алган гана эмес, үй бүлөлүк жашоону баштаган күнү катары да эсинде калат. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.